Саламыңыздар, кандайсыңар? CapCut приложениесине киребиз. Бул жерден плюсту басабыз. Бул жерден Жылдыз айдын видеосун тандайбыз. Бул жака мен азыр эч кандай эффект чөйдө эчтеке бербейм. Мен только текст жазганды үйрөтөм, грамотно. Анан отдельно тема болот, эффекттер боюнча. Аны отдельно көрөсүңөр. Азыр текстка киребиз. Текстка кирип туруп, бул жактан Coral Club деп жазабыз. Эң биринчи эле шрифт чыгат да. Мына шрифттин ичине кире турган болсок, мына шрифттин үстүн басканда могу жерде ушинтип чыгат. Русский деп чыгат, английский деп чыгат. Ушул шрифтти колдонсоңор болот, могул шрифтти колдонсоңор болот, могуну колдонсоңор болот. Кыскасы мен азыр бул жака Coral Club деп жазам. Анан ушул шрифттин ичине кирип алып тандайм. Кайсынысы жашынакай, жирный болот, закат дейт, строки метель. Мисалы, ар кандай шрифттер чыгат, көрдүңөрбү? Мына. Анан бул жерден сразу стилге өтөбүз. Стилге өткөндө муну тандап койсок болот, же муну тандап койсок болот, айырмасы жок. Анан уже мынакей обводка деген чыгат. Сырты мына шрифттин сырты ак болуп турбайбы? Ушуну кызыл кылып койсоңор болот, көрдүңөрбү? Мен ак менен колдоном. Мында шрифттин өңдөрүн да алмаштырып койсоңор болот. Анан сияние деген турат, мынакей. Муну эме кылып койсоңор, өңү, сияниенин өңү кара болуп калат. Аны мынтип басып ак кылып койсоңор болот, Анан жирныйга кирип, муну чоң кылып, эмеге шрифтти могу жерде басып чоң кылып, муну кириллицаны басып койсо болот, но мынакей. Анан тендер кара, тень өңү кара болсунбу, кандай болсун, тоже багы өзүңөр көрөсүңөр бул жактан. Анан эффект дейт. Эффектке кирбейм, мен сразу анимацияга өтөм. Анимацияга өткөндө ар кандай түрлүүлөр чыгат. Мына караоке сыяктуу ар кандай анимациялар чыгат. Анимационный шрифттерин өзүңөргө тандайсыңар. Могу жерде вывод, ввод, вывод петля деп турат. Вывод дегенди басабыз. Выводду басканда тоже ар кандайлар чыгат. Болсо анан могул экөөнү жылдырсаңар болот да, мындайчы. Болсо магнийди иче турган болсо, эгер адам 7 күн бою магнийди иче турган болсо, эмне өзгөрүүлөр болот, карап көрөт. Мынакей. Анан мондай кылып туруп, мына могул жерге келди да. Эмнерге коюп койсоңор болот мынаны, Coral Club дегенди могу жерге коюп койсоңор болот. Мына эмнерге чейин койсок болот, мынакей. Эгер адам 7 күн бою магнийди иче турган болсо, Coral Club деп үстүнө чыга берет. Анан ушул эле текстти, мына могул тексттин үстүн басасыңар. Анан ылдый жака, могу жака кирип туруп, сол жака жылдырганда копировать деп чыгат. Копировать деп бассаңар ылдый жагына чыгат. Анан ушул жерге жанагы Жылдыз айдын сөзүн жазабыз. Мынакей. Эгер адам деп туруп магнийди, мына мондай кылып туруп, муну кичирейтип, мына жерге жазабыз да. Мынакей. Эгер адам 7 күн бою магнийди иче турган болсо, эгер адам 7 күн бою экен, эгер адам 7 күн бою, мынакей. Эгер адам 7 күн бою магнийди оозу менен, сүйлөп аткан сөзү менен текст совпадать этиш керек. Эгер адам 7 күн бою деп туруп, мына эмнерге коебуз. Анан кайра эле ушул эгер адам деген жерди басып туруп, копировать дегенди басасыңар дагы. Аны мынтип жылдырып берге алып келесиңер. Анан бул жерди оңдойбуз кайрачы. Эгер адам 7 күн бою мына магнийди иче турган деп туруп, магнийди иче турган болсо, эмне азыр магнийди иче турган болсо, иче турган копировать этебиз. Ушул копировать эткенде кайра тексттин үстүн басып туруп, ушул жерге болсону жазабыз. Иче турган болсо, башынан көрөлү. Эгер адам 7 күн бою магнийди иче турган болсо, эмне өзгөрүүлөр болот, карап. Эмне өзгөрүүлөр болот? Болсо, мынакей. Болсо дегенди мындайраак кылып туруп, ылдыйраак жылдырып коебуз. Иче турган болсо деп туруп, эмне өзгөрүүлөр болот? Кайра эле ушул текстти копировать этебиз. Мындай жылдырабыз.
болсо эмне өзгөрүүлөр болот? Эмне өзгөрүүлөр? Эмне өзгөрүүлөр дегенден кийин эгер сиз азыр эмне өзгөрүүлөр кече турган болсо эмне өзгөрүүлөр болот? Карап эмне өзгөрүүлөр болот? Карап көрөбүзбү? көрөт. Эгер сиз эмне өзгөрүүлөр болот? Карап көрөт. Эгер Карап көрөбүз. Короче, түшүндүңөр кыздар. Муну кайра эле ылдый жылдырабыз да, ушуга кирип кайра бул жазуунду эмне өзгөрүүлөр болот? Карап көрөбүз. Эмне өзгөрүүлөр болот? Карап көрөбүз дейбизби? эмне өзгөрүүлөр болот? Карап көрөт. Эгер сиздин бурчуңуз Мынакей карап көрөбүз, монтип кичирейтип коебуз. Анан кыскасы тексттин бүт баардыгын ушул жака аягына чейин жазабыз. Мынакей ар бир сөзүндө прям кезип ошо оозу менен сүйлөп аткан сөзү менен ылдый жакта текст совпадать этиш үчүн могу тексттерди кезип, кыскартып, ушундай кылып туруп анан мына үстү жактагы стрелка турбайбы? Ошону басып, ай кудай, кое тургула. Стрелканы баспайбыз биринчи, мына 1080 дегенди басып туруп, муну бияка жеткиребиз 2К же 4К. Частота кадров 60, анан многул тура берсин ушул жерде, или там до конца высокие жылдырып койсо болот, анан многул стрелканы бассаңар видео сакталат да, ошо менен галереяга түшүп калат. Кыскасы түшүндүңөр кыздар? Мен азыр баардыгын жазып отурганга убактым тар болуп атат. Силерге приблизительно түшүндүрдүм. Анан бул эффект койгон боюнча да видео тартып берем.